Мына экономикалык кылмыштар менен жарандарыбыз тилекке каршы камалып атпайбы, туурабы? Коррупция беренелери, же болбосо хищение жана башка статьялар менен. Анан ушулар мен билгенден жанагы экстремисттик терроризм менен кармалгандар менен кошо, же болбосо дагы башка бир оор кылмыштарды кылган кишилер менен кошо камакта чогуу отурушат, туурабы? Экономикалык кылмышты кылгандар дагы. Менде бир Сауд Арабия өлкөлөрүндө, Бириккен Араб мамлекетинде жана Европада кээ бир өлкөлөрдө экономикалык кылмыш менен кармалган кишилердин жанагы деятельностун токтотпостон ошо фирмасынбы башкасын камалат, бирок жана интернет жана башкаларын шарттарын түзүп берип, жана мамлекетке болгон ушерпти, же болбосо кимдир бирөөгө болгон экономикалык ушерпти ошол жактан отуруп иштеп төлөйт да. Ошо кандай дейсиз?